Жылдыз Үмөт кызы өзү мекендеген Башкайыңды айылындагы балдар бакчасындагы ыңгайсыздарга карабай, чүрпөсүнүн ал жерде тарбияланып жатканына шүгүр дейт. 50 орунга эсептелген эски имаратта учурда 94 бөбөк бар. Алардын тар бөлмөлөргө батпай, ар кандай кыйынчылыкка кабышкандарда көз жумушкан аталары менен энелери оптимисттик маанайлардан жазгылары жок. Анткени жакын арада 120 орунду жаңысынын пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Буюрса, ушул быйылкы жылы бүтөт деген чоң ишеничте турабыз. Кийинки уулубуз бала бакча жаңы бүтүп жаткан бала бакчага барып, жаңы бир шартта бир татыктуу тарбиясын алат деген үмүттөбүз. Буюрса, кийинки балабыз жаңы садикке барса, өзүнө ылайыктуу татыктуу тарбиясын алат деп сүйүнүп турган учурубуз. Жылдыз Үмөт кызы сыяктуу башкайыңдыктар чыдамсыздана күтүшкөн жаңы балдар бакчасынын курулушу мындан 4 жыл мурун башталган. Анын жалпы сметалык наркы 113 миллион 300 миң сомго чамалап, мамлекет казынасынан каржыланууда. Уштапта жумуштарынын 90% аяктап, куруучулар ички салалары жана айланасын ретке келтирүү менен алек. Мында бардыгы эске алуу менен биринчи кезекте тиешелүү шарттарды түзүүгө өзгөчө маани берилген. Ичинде бардык шарттары бар. Оюн аянтчаларыбыз дагы бар. Ичи дагы кенен, окуганга дагы өзүнчө бөлмөсү бар, жатканга өзүнчө. Эски бала бакчада болсо бир эле жерде бир бөлмөгө эле окуп, бир бөлмөдөн тамак ичип, шарттарыбыз абдан начар болчу да, тар болчубуз да. Буюрса бул ачылса бизге абдан эле сонун шарт түзүлөт. Антса да Башкайыңды айылында 400дөй тестелердин бар экендиктерин эске алсак, мында мектепке чейинки тарбия берүү маселеси толук кандуу чечилди деп кескин тыянак чыгарууга эртедей. Ал эми дубалдары жаңыдан көтөрүлө баштаган ушул объект калк кызматына коюлса, Башкайыңдыга коңшу Большевик айылындагы 120 тесттер азыркыдай ар кайсы жайларга баш паанектешпей, туруктуу конушка ээ болушмакчы. Ат Башы районунун түштүк чыгышындагы бул чакан калктуу пунктта 200ге жакын балдар кыздар мектепке чейинки тарбия мекемесине муктаж. 3 тайпасы 3 жерге бөлүнгөн эскисине 60-экси толуп катпай, бала бакчанын аты затына жарашпай, жергиликтүүлөрдүн жаңысынан эки көздөрү төрт. Бир тайпа мектептин кошумча кол эмгекке салынган кошумча корпусунда жайгашкан. Бир тайпабыз болсо Асаналиев Малдыбайдын менчик үйүндө жайгашкан. Дагы бир тайпа ачылган, Кенже тайпа, ал болсо ошо мектептин эски корпусундагы ашкананы алып ошону ремонттоп иштетип атабыз. 2025 майдан баштап бала бакчанын жаңы имараты салынып атат. Ошондой эле Кара Суу айылында дагы бири курулууда. Бирок ушуну менен да райондо мектепке чейинки тарбия берүү мекемесине талап канааттандырылбайт. Учурда ат башлык бөбөктөрдүн 30%га жакыны бала бакчалардан куржалак. Мамлекеттик бала бакчаларыбызда 2294 бала тарбияланып, 101 тайпадан турат. Бала бакчаларга муктаждыктарыбыз азыр дагы деле бар. Мисалы мына бул Ат Башы айыл өкмөтүнө караштуу бала бакчага таңкыстыктар бар. Келерки жылга бизге бала бакчага Ат Башы айыл өкмөтүнө керек, Бирлик айылына керек бала бакча. Көбүн эсе бул биздин Ат Башы район борборуна бала бакчага таңсыздык болууда. Адатылыча статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, тутумуна Ат Башы району кирген Нарын облусунда 2 жаштан 5 жашка чейинки 23.521 тесттер болсо, алардын 13.895и балдар бакчаларында тарбияланышууда. Андыктан тармактагы таңсыздыкты кыскартуу кызыкчылыгында Теңиртау аймагында быйыл 10-унун курулушу жүрүүдө. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району.